Recording in progress. Запись башталды, Айчолпон, гайдың барбы? Ошо телефондон гайдка кире албай атпаймынбы? Поделиться бассаң. Сен организатор кылайын, ана поделиться появится. Всё, байлап койдук, сана. Бар чыгып тургула ишке. Ооба, бар папага барып тур, Айчолпон же звукту күйгүзүп алсаңыз. Кайра баштай берейин, гайты жок эле, гайтты эме калбай жатам, эме телефон менен көрмөй атат. Бул жактан ноутбуктан дагы кире албай атам. Ушундай технический неполадкилер болуп турат. Рекламаңыздар жакшы иштеш үчүн, ошон үчүн сиздер макетти дагы, текстти дагы аябай жакшы даярдап алышыңыз керек да, заранее. И вот көбүнчөсү прям 3 там сатышым керек, скидка кылам, же ушундай праздники определенный да, там 8 мартка скидка кылышым керек, ошого мен таргет кетиремин деп мындай 2 күн калганда же 3 күн калганда келишет, реклама кетиребиз депчи. Бирок көбүнчөсү ушундай форс-мажорный ситуациялар деп коет. Мындай проверкадан көпкө чейин туруп калат, өтпөй, же болбосо какой-то бир эмелер болуп калат, отклонение болот да, нарушение кылып атасыңар, что-то неправильно жазып койдуңар текстке деп отклонять эте берет рекламаңардычы. И ошол моментте там, допустим, срочно реклама керек болгондо сиздердин рекламаңыздар мындай результаты жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн заранее бир 5-6 күн калганда же 10 күн калганда эле уже даярданып башташыңыздар керек. И рекламаны плюс-минус 2-3 күн эме кылышыңыздар керек, алышыңыздар керек да, плюс-минус. Эгерде жакшы иштеп кеткен болсо, рекламаңыз дальше дагы 2 күн иштесин же 1 күн кошулуп иштеп турсун деп кылганга да. Жана ошондой эле биз көбүнчөсү айтат, мен рекламам деген көп акча кетип атат, таргеттен көп акча алып койдум, эмнеге мынча көп акча алып атат, мен реклама кетирген эмес болчумун деп айта беришет да. Бирок на самом деле Facebook эч кандай лишний акча албайт. Канча сом, канча доллар алганын, налог алганын бүт баарын отчет кылып чыгарып турат да. Биз болгону ошону каяктан кирип, кантип көргөнүбүздү билип алышыбыз керек. И ошол отчетту көрүп турабыз, кимге кайсыл рекламага канча доллар кетти. Ошон үчүн лишний акча алып атат деп эч сарсанаа болбоңуздар. Значит, сиздерде какой-то порог оплаты бар, там, допустим, 7 доллар же 10 доллар. Ал порог оплаты каждый раз, когда сиз реклама кетирген сайын өсө берет да. Порог оплаты дегенде определенный бир
$10, $15 жеткенде рекламанын акчасын ала берет да. Эң жаңы баштаганда $2 алат. Каждый раз $2 кеткенде $2 деп сиздерге смс келсе керек, өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. $2 алат, анан $5 чоңоет, ал порог оплаты еще $7 чоңоет, анан ошентип $100-200 чейин жеткендер бар да. Допустим, $200 чейин реклама крутиться кете берет реклама, пока $200 жетмей сайын жеткенде определенный бир числону айтат. Ушул числоду алам депчи жазып коет. Аны тоже, допустим, 9-майда или 9-числода, ар бир айдын 9-числосунда $200 порог оплатыңыз жеткенде акчасын алат. Ошон үчүн ошол порог оплатага жете эле там, допустим, акчаңызды албай анан ошол убакыт келгенде алып калышы мүмкүн да акчаны. И ошондо сиздер ойлоп калышыңыздар мүмкүн, чөтө булар Facebook көп акча алып койду же лишний акча алып койду, мен реклама кетирбесем эле мына бүгүн алып койду деп ойлошот да. Андай эмес, ошого билип алыңыздар, порог оплаты жетмей сайын акча албайт Facebook'tan. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Кандай суроолор бар сиздерде? Кандай көйгөйлөр болуп атат? Суроо болсо берип алыңыздар. Өтө күчтүү эксперт бул таргетолог. Мен өзүм лично окуганмын таргет боюнча. Таргетти окугандан кийин менде аябай сонун өзгөрүүлөр болгон. Сөзсүз түрдө таргетти үйрөнүш керек экен. Бул жактан азыр кандай сурооңуздар болсо дагы тартынбастан берип суроо алыңыздар. Налог боюнча айтып бериңизчи дейт. Биз ушуга чейин налог төлөбөй жыргап келгенбиз, прям Казакстан төлөөчү, Россия төлөөчү, бирок биз вообще төлөбөйчү. Бизге рекламанын баасы дагы бизде арзан. Бул таргет деген аукционда ким көбүрөөк акча төлөсө, ошого клиенттерге алып келип берет Facebook. Допустим, сиз Кыргызстанда $10 аукциондун баасы да, и $10 өйдөрөөк там чоң компаниялар, бизнес эмелер иштегендер, чоң бизнестер эме кылат. $10 өйдө реклама кетиришет да. Мо Elite House'тун рекламасын алсаңыздар, бир айда $25 кетет, и бир эле реклама эмес, там 5-6 реклама кетет да. Биз деген там $5 кетиргенибизге эле мындай ичибиз күйүп, көп акча алып атат, $5 депчи, давайте $3 деп аяйбыз да. $3 кетирген рекламаңыз результат алып келбейт. Ал жөн эле жоголуп кетет, $10 $15 арасында жоголуп кетет да. Ошон үчүн бюджетти дагы анча аз койбоңуздар. Эгерде сиздер такыр эле реклама кетире элек болсоңуздар, биринчи жолу кетирип аткан болсоңуздар, $5 баштасаңыз болот. $5 реклама кетирип 6-га, 7-ге, 8-ге, анан 9-га көтөрө бересиздер постепенно. Сразу көтөргөнгө да болбойт. Эгерде сиздер там сразу эле $10 көтөргөн болсоңуздар, Facebook кийинки реклама кетиргениңизде бюджет азыраак көтөрүңүз деп талап кыла берет да. $3 баштаса, кийинкисинде кайта $3 же $4. $3 баштасаңыз, допустим, сиздин нишаңызга да караңыздар. Сиз $3 кетирсеңиз, сиздин ал рекламаңыз жакшы иштебейт по-любому. Ошон үчүн сиз $5 баштасаңыз болот да. Анан кийинкисинде бир аз, допустим, $5 кетирдиңиз, көрдүңүз рекламаңыз жакшы иштедиби, иштеген жокпу, там сүрөткө көбүрөөк келдиби адамдар же видеого келдиби. Биз рекламаны жөн эле кетирип коюп эле отура бербей, аны тестировать этишиңиздер керек. Моусунда мондой кетти, бул жакшы кетти, ушунча жаштагы адамдар келди, значит менин аудиториям мындай экен деп түшүнүп көрүп аласыздар дагы. Анан постепенно ошого жараша макет жасайсыздар да. Ошон үчүн сразу $3 койбойбуз. Очень редко $3 кетирген аябай аз, сейрек кездешет да. Допустим, мен
Садик менен иштешем проектте. Октябрдан бери чогуу иштейбиз садик менен. Ал биз биринчи реклама кетирип атканда $5, $6, $7 кетирип, уже аудиториябызды чогултуп алганбыз. Баарын алып келип алганбыз дагы. Азыр биз $3 бир айга реклама кетиребиз. Бир айга $3 нормальный келет адамдар. Заявка да келип турат, и подписчиктер да келип турат да. Ошон үчүн анын эмеси дагы, конкуренциясы дагы аз болуп атпайбы? Садик, детский садик көбү деле реклама кетире бербейт, аз эле. Бизде деген, допустим, Кыргызстанда курс саткандар көп, алардын рекламасы кымбатыраак болушу мүмкүн. Детская одежда саткан, же болбосо женская одежда саткандар дагы толтура. И ошол конкуренттерден сиз айырмаланып, бир аз бюджетти кичине көтөрүп коюшуңуздар керек. Анткени мен айтып кеттим, Facebook ким көбүрөөк акча төлөсө, ошого клиентти көбүрөөк алып келет. Рекламаны кандай кетирген жакшы болот, ссылкагабы же профилге өтүңүз деп директке жазыңыз дегенби. Көбүнчөсү WhatsAppка кетиришет. Мен анча деле эме кыла бербейм WhatsAppты мындай, потому что WhatsAppка сразу түшүп кетет да, биз реклама кетиргенде сразу WhatsAppка түшөт да, и сиздин аккаунтуңузда ал адам жаттай албайт. Допустим, сиздин аккаунтуңузду көрөйүн деп кирген болсо, сиз WhatsAppка сразу кирип кеткен болсо, ал просто кийин кетип калат, анан эме кылат. WhatsAppка кетип калат, анан таппай калат да, кийинкисинде жаттай албай калат. Ошон үчүн Instagramга директке кетирген жакшы да. Россиядан реклама кетире албайсыздар. Мисалы 3 күндүк реклама кетирсек, анан күндү кошуш үчүн эмне кылабыз дейт. Аны дагы мен өзүмдүн курсумда үйрөтөм, кененирээк. Ал деген бир аз сложныйраак. Азыр мен мынтип сөз менен түшүндүрүп айтып бере албаймын да. Бирок эгерде сиздин рекламаңыз аябай жакшы иштеп аткан болсо, токтотпой эле аны дальше дагы иштесин десеңиздер, аны дагы фишкалары бар. Аны курсумда үйрөтөм да, мындайча айтканда. Байыр боюнча курска реклама кетиргенде интереси деген жака эмне деп жазыш керек? Ойлонуңузда байырлер эмнени көбүнчө издешет, ошону карап туруп, анан ошого интерести даярдайсыз да. Кыздар, ошондой эле менин өзүмдүн кнопка продвигать деген курсум бар. Өзүмө өзүм таргетолог деген, именно ушул Инстаграмда кнопка продвигать менен реклама кетирип, кандай результаттарды алса болот. Вот именно реклама Инстаграмдан кетирип дагы жакшы результат алса болот да. Эгерде сиз сизге Фейсбуктан настройка кылган кыйыныраак болуп аткан болсо, оорураак болуп аткан болсо, түшүнбөйм андай десеңиздер, продвигать менен кетирген рекламамды сатып алсаңыздар болот. Курсумду сатып алсаңыздар болот да. Ал жакта бүт привязкалар туура көрсөтүлгөн, кантип туура привязка кылсак болот, жана блогдон кантип чыгабыз, ошол жөнүндө дагы бар. WhatsAppка кантип кетиребиз реклама, кайсыл целдер жакшы иштейт, ошол боюнча дагы бүт жазылган, эме айтылган. Азыркы учурда ошол курсума аябай скидка болуп атат. Болгону 490 сом. 490 сомго сиздер именно ушул Инстаграм менен кантип реклама кетирсе болот, кантип жакшы результатка чыкса болот, ошол жөнүндө үйрөнө аласыздар да. Мен аны 2000 сомго сатчым постоянно. Бирок азыр ушундай чоң мүмкүнчүлүк болуп атат, жакшы. Старт уже башталды. Качан алса болот эди. Старт уже башталды. Азыркы учурда алгыңыздар келсе, бул 2 күн, 3 күн эле, максимум 3 күнгө чейин эле скидка болот. Колуңуздардан шансты жетирип албаңыздар, потому что мындай арзан курс, еще мындай качественный, жакшы курс мындай баада эмес да. Сонун мүмкүнчүлүк, чындап эле. Ошон үчүн
азыр бронь кыла алсаңыздар деле болот деп айтып коеюн. Кутман кеч дагы бир жолу барыңыздарга. Мени таанысаңыздар керек. Мен байырмын. Көптөн бери иштеп келе жатам, 1 жылдан бери. Бирок мен 1 жылдан бери өзүм таргет кетирчүмүн. Анан бирок акыркы күндөрү ошо таргеттин жакшы эмелерин билбеген үчүн менде таргетке кеткен акчам мен 20 000, 25 000 кетирчүмүн. Бирок таргетке кеткен акчам кээде акталбай калчу да, жөн эле асманга учуп кетчү. Көрсөм мен туура эмес кетирип жүргөн экенмин да. Ошол убакка чейин келет болчумун да, кээде рекламалык жана айтып атпайбы, макетиңер жакшы болсо депчи. Ошол учурда мен макетимди бир аз жакшы кылганда клиенттер келип жүрчү экен да. Анан кийин уже мен муну iChopper курсун сатып окуп алгандан кийин таргет боюнча уже сырларын билгенден кийин уже 1 айдан ашып калды. Клиенттер үзүлбөйт да. Таргет кетиребиз, аябай сонун келип атат. Мурда 25 000ге кетирип жүргөн болсом, азыр 8 000ге, 5 000ге эле кетирем. Бирок жанагы таргеттен келген кардарларды кармап калып атам да. Анан мурда ойлочумун да, таргетти өзүм эле үйрөнүп алам депчи. Бирок андай эмес экен да, таргеттин дагы өзүнүн сырлары болот турбайбы? Мен мисалы байырмын да, мисалы кээ биркилер Кытайдан товарды алып келгенде, YouTube'дан эле үйрөнүп алабыз депчи. Бирок ошо YouTube'дан үйрөнгөн чакта деле жана товарды туура тандабасаң, жана товарың келбей калат да, туурабы? Каргону билбесең товарың келбейт. Ушундай эле экен да, бул дагычы. Таргеттин өзүнүн сырларын билбесеңиздер, жанагы акчаңыздар жөн эле асманга уча берет. Мен ошончо эмеден бери иштеп келе жатам. Дайыма таргет менен клиенттерди алам да. Бирок ошол кээде жанагындай таргетти ошо туура эмес кетирип жүргөн экенмин. Бирөөдөн окугам, бирок ал чала пула окуткан үчүн мен ошонун эмеси менен кетиргем да, режиминен. Бирок ал туура эмес үйрөтүп койгон үчүн мен баягы таргетти бекер эле акчам асманга учкан да. Ошон үчүн баарыңыздарга айтат элем, бул жакта көпчүлүгүңүздөр онлайн магазини барлар, байерлер да, сөзсүз бул курска окуп алыңыздар, өтө арзан болуп атат. 499 сом, 90 сом бул чөнтөгүңүздөрдөн жөн эле түшүп калат да. Сөзсүз окуп алыңыздар, сиздерге баары бир таргет керек. Сиздер клиент алып келген чакта дагы ошол таргет менен алып келесиздер. Ошон үчүн сөзсүз окуңуздар, iChopper эң күчтүү эксперттерден аябай сонун окутат. Окуп алыңыздар, Рахмат Эркайым. Ооба, көбү деген рекламаны таргетологдорго беришет да, өздөрү коркуп реклама кетириштен да, реклама кетириш кыйын деп ойлошот да. Бирок если өзүңүз үйрөнүп алсаңыз, оңой эле да, оңой эле нерсе. Өзүңүз үйрөнүп алсаңыз, өзүңүздүн акчаңыз дагы экономно болот. Мындайча айтканда, личный таргетологко акча бербейсиздер. Азыр ар бир таргетологдор 1,5 миң сомдон өйдө алышат, 2 миң сомго услугасы. Блогдон эле чыгарышы 3 миң сом. Ошон үчүн эгерде өзүңүздөр үйрөнүп алсаңыздар, акчаңыздарды мындай кандай десем, эконом кыласыздар да. Мен азыр орусча, кыргызча сүйлөп атканыма эме болбоңуздар, маани бербеңиздер. Өзүңүздөр деле, допустим, ушундай көнүп калганбыз, орусча, кыргызча сүйлөп, Анан азыркы учурда мындай мыкты таргетологдор дагы аз, тажрыйбалуу таргетологдор аз. Аябай эмеде спрос да бул таргетологдордун профессиясы. Эгерде сиздер мендей мага окшоп үйдө эле отуруп алып, ушинтип кечиндеси мен бүт настройкалайм, рекламаларды кечиндеси иштейм. Балдарымды уктатып коюп, түнү менен рекламаларын настройкалап, эртең менен уже карасам рекламаларым иштеп калат. Анан целый день күндүзү жүрүп бир аз 2 жолу кирип карап коем. 2 жолу кирип карап коем. Анан отчет жөнөтөм. Иштеп атабы, иштебей атабы, ушундай оңой жумуш да, мындайча айтканда. Бала менен отуруп элем, монтип колума кармап алып эле, бир кол менен ноутбуктан реклама настройка кыламын. Эгерде сиздер дагы таргетолог боломун десеңиздер, тоже менде азыр өзүмө өзүм таргетолог деген именно ушул инфобизнесте алек болгон айымдарга, ошолорго курс дагы даярдап атам. Анын 15-inde старт алат. Именно ноутбук менен кантип кетирет, ошол эле ноутбуктун версиясы телефондо кантип кетирилет, телефон менен да кетирсе болот. Эгерде сиздер ноутбук жок болсо, бирок мен таргетолог болуп иштейм келип атат десеңиздер, телефон менен да үйрөнсөңүздөр болот. Браузерлердин версияларын беремин. Ал жактан үйрөнүп, иштеп, анан өзүңүздөргө ноутбук алсаңыздар болот да.
өзүмө өзүм ошол таргетолог деген углубленный таргет деп коет, ошону дагы карап көрсөңүздөр болот. Программасы менде Instagram баракчамда таплинк ссылкага кирсеңиздер бүт программалар жазылган, эмнелер үйрөтүлөт, курс канча ай болот, эмеси ошо. Кызым, Эркайым сүйлөй бере. Ошол кыздар мага деле сөз калбады окшойт, баардыгын түшүндүрүп берди. Айчолпон же көргөнүңүздөрдөй таргет бизге өтө керек экен. Көбүнчөсү бул жакта магазини барлар, бизнеси барлар келгенде сөзсүз түрдө таргетти окуп алыңыздар. Программасы менен таанышкыңыздар келсе, азыр биз группага жөнөтөбүз программасыны. И баасын дагы канча күн созулат, баардыгын группага жөнөтөбүз. Карап көрүп, сразу жазып алып окуңуздар. Мындай скидка, мындай болбойт. Мен өзүм дагы кымбатка окуганмын. Сөзсүз түрдө мындай скидканы кармап калыңыздар. Сөзсүз сиздерге таргет керек. Если сиздер таргетти билбесеңиздер, анда сиздерге клиент келбейт. Реклама аркылуу сиздер клиенттерди аласыздар. Клиент келгенде сиздердин жаныңыздарга акча түшөт, сөзсүз иштейсиздер. Ошон үчүн рекламаны жакшылап үйрөнүп алыңыздар, таргетти. Азыр көпчүлүктөр кыйналышып, таргетологдорго берет да. Мисалы, мен да мурда таргетологдорго берип иштейт болчумун. Таргетологдорго мен 2000 сом төлөйт элем да, услугасын эле 2000 сом төлөйт элем. Ошол 2000 сомго мен таргетти үйрөнүп алгандан кийин ал 2000 сом дайыма өзүмдүн жанымда калат да. Ошон үчүн сөзсүз таргетти үйрөнүңүздөр, бул аябай керек. Көбүнчөсү могакта бизнеси барлар, сиздерге аябай керек болот таргет. Сөзсүз үйрөнүңүздөр. Дагы кандай сурооңуздар болсо бериңиздер, жооп беребиз. Анан курстун программасын, баалардын баардыгын группага жөнөтөбүз. Дагы да карап чыксаңыздар болот. Бул Айчолпон эженин дагы эмесини жөнөтөбүз. Instagram баракчасына дагы да кирип, Айчолпон эже менен таанышып, дагы да көрүп чыксаңыздар болот. Өтө күчтүү эксперт. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Кандай сурооңуздар бар? Мен байер боюнча айтайын десем, бул жакта көпчүлүгү байерлер, өздөрү билет, байерлер Кытайдан товарларды алып келгенди. Ошон үчүн байер боюнча айтпай эле коеюн дедим. Сиздерге көбүнчөсү ушу таргет боюнча керек болот. Эң керектүү сиздерге ушул таргет. Суроо барбы сиздерде? Суроолор жок болсо, биз программалардын жөнөтөбүз группага. Сөзсүз карап көрүңүздөр, суроо деле жок экен. Баарыңыздарга түшүнүктүү болду окшойт. Баардыгын айтып берди. Айчолпон эже. Азыр программасыны, баасыны баардыгын жөнөтөбүз, группага жөнөтөбүз. Ошол жактан дагы да кенен программасын карап чыксаңыздар болот. Макул. Анда биз программасыны группага жөнөтөбүз, Эгерде түшүнүктүү болсо, сурооңуздар жок болсо, сиздерге чоң рахмат деп угуп, түшүнгөнүңүздөргө кызым дагы ушинтип уйкусу келип болбой калды. Рахмат бир жолу. Саламатта калыңыздар. Бизге подписка болуп, карап туруңуздар. Пайдалуу маалыматтар дагы болот. Выйти до трав.